Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган кыргыз делегациясы кыргыз-тажик чек арасы боюнча Тажикстандын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүүдө. Жолугушуу Тажикстандын Чоркух айылында жүрүп жатат. Кыргыз делегациясынын курамында Камчыбек Ташиев, президенттин Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, өзгөчө кырдаалдар министри Болбек Ажекеев, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев жана башка өкүлдөр бар. Ал эми Тажикстандын делегациясын Согди облусунун башчысы Раджабой Ахмодзода жетектөөдө. Баткен облустук биргелешкен ооруканасында 11 аскер кызматкери дарыланууда. Алардын баары кече кыргыз-тажик чек арасынын 4 көчө аймагындагы куралдуу кол салуу учурунда жаракат алгандар. Аларга тийиштүү медициналык жардамдар көрсөтүлүп, абалдары дарыгерлердин дыкат көзөмөлүндө. Азыр бизге кечетен берки түшкөнү общий 11 жабылганчы түштү. Алардын ичинен 8 травматология бөлүмүнө жаткырылды, 3 хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Азыркы балалардыкы орто оорлуктагы абалда керектүү дар-дармектердин лечениясын алып атат. Аскер адамдары бар, гражданский адамдар жок. Осколочный ранениялар болгон, ок тийгени 3, калган осколочный ранения бар, кайрылышкан. Жогорку кеңеш Баткенде болуп жаткан окуяларга тынчсыздануу менен тыкыр көз салууда деп билдирет парламенттин басма сөз кызматы. Төрага Талант Мамытов кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча төмөндөгүлөрдү билдирди. Урматтуу мекендештер, жогорку кеңеш Баткенде болуп жаткан окуяларга тынчсыздануу менен тыкыр көз салууда. Чек арада түзүлгөн кырдаалга байланыштуу эл өкүлдөрү жергиликтүү тургундардын коопсуздугун, мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоо үчүн бардык аракеттерди көрөт. Өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, мамлекеттин туруктуулугу жана тынчтыгы баарынан бийик турат. Бул оор күндөрү кастыкты козуткан чагымчылдыктан абайлайлы. Жергебизде тынчтык, элибизде ынтымак болсун деген төрага. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге барды. Анда журналисттерге кыскача кайрылуу жасап, айрым суроолоруна жооп берди. Анда президент Садыр Жапаров абалды көзөмөлдөп жатканын, кыргыз аскерлеринин жана кыргыз жарандарынын арасында жоготуулар жок экенин айтты. Президент акыркы убакка чейин түз байланышта абалды көзөмөлдөп турат. Кечээки болгон окуялар боюнча коомчулукка маалымат берип кетсек, жарандардын арасында аскер кызматкерлеринин арасында жоготуу болгон жок. Жеңил жаракат алгандардын негизинде 11 аскер кызматкери жаракат алды. Алар азыр ооруканада, деди УКМК төрагасы. Ошондой эле журналисттин тажик тарап эл аралык келишимдери бузганы боюнча эл аралык уюмдарга кайрылуулар болобу деген суроосуна атайын комиссиянын корутундусуна жараша чечим кабыл алынарын айткан. Бул боюнча атайын комиссия түзүлөт, ал бардыгын териштирип чыгат, деди Ташиев. Бүгүн саат 8:00 карата кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара аймагындагы Самаркандек 4 көчө, Көкташ, Дахма көчө бою жана головной аймактарында кырдаал туруктуу деп мүнөздөлөт. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы кабарлады. Жаңжал чыккан Орто Боз айылындагы 4 көчө аймагында жолдор ачылып, унаалар каттап жатат. Социалдык тармакта тарап жаткан видеодо жаран кадимки режимде иштеп жатканын кабарлады. Ал эми бул маалыматты президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы да тастыктады. Маалыматта тараптар ок атышууну токтотуу боюнча бир пикирге келгенден кийин кырдаал турукташканы айтылат. Баткен облусунун ички иштер бөлүмү УКМКнын чек ара кызматы менен биргеликте күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлады. Маалыматка караганда министр Улан Ниязбеков түндө тажикстандык кесиптеши Рахимзода Рамазон Хамуро менен сүйлөшүп, чек арадагы абалды биргелешип жөнгө салууну талкуулашкан. Мындан тышкары түндө саат 1-де Баткен облустук милициянын жетекчиси Мурат Боронов менен Согди облусунун укук коргоо органдарынын башчысы Абдулла Навжувонов менен жолукканы айтылды. Баткен районунун Көкташ айылындагы окуя боюнча кылмыш иши козголду. 2022 жылдын 27 январь күнү саат 18:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылы менен Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Исфара районунун Самониен айылы чектешкен. Такталбаган чек ара тилкесинде Тажикстандын жергиликтүү тургундары курулуш иштерин жүргүзүп жатышканда Кыргызстандын чек ара кызматкерлери тарабынан токтотуу талабы коюлган. Ага каршы болгон Тажикстандын жарандары Ош-Исфана жолу менен Исфара Борух жолдорунун кесилишине таштарды коюп, жолду тосуп алышкан. Эки өлкөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жолугуп сүйлөшүү өткөрүлүп, курулуш иштерин токтотуу, унаа жолун ачуу боюнча макулдашууга жетишкен. Бирок саат 19:30 чамасында эл аралык келишимдерди бузуу менен улуттук кастыкты көздөп куралдуу агрессияны пландап, агрессивдүү согушту көрсөтүү максатында жөнөкөй жарандар жашап жаткан Баткен районунун Көкташ айылынын Чырдыбы, Кум Мазар, Дахма участкаларына Орто Боз айылынын
районунун 4 участкасына жана Көкташ айылындагы Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 707 аскер бөлүгүнүн имаратына Тажикстандын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери оор оок атуучу куралдарды колдонуу менен кол салышкан. Натыйжада жергиликтүү тургундардын турак жайлары 707 аскер бөлүгүнүн имараты жабыркап, аскер кызматкерлерине жана бир жаранга ок тийип, денелеринен алган жараатынан улам Баткен биргелешкен ооруканасына жеткирилген. Аталган факт боюнча Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 402-беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен катталып, тергөө иштери башталды. Ал эми денесинен жараат алгандарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ысык көлдө жогорку кызматта иштерин айтып, алдамчылык жолу менен акча алып жаткан аял кармалды. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, райондук ички иштер башкармалыгына Бишкек шаарынын тургуну Майрам аттуу аялга мыйзам чегинде чара көрүүнү суранып, арыз менен кайрылган. Анын айтымында, январь айынын башында белгисиз келин өзүн президенттин администрациясынын кызматкери катары тааныштырып, Көмтөр ишканасына ишке орноштурууга жардам көрсөтөрүн убадалаган. Бул үчүн арыз ээсинен $4000 сураган. Бул иш Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча катталып, кылмыш иши козголду. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүүнүн аты жөнү аныкталган. Ал ушул эле райондун 37 жаштагы тургуну болуп чыкты. 27-январь күнү ал акча алып жаткан жеринен кармалып, райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери уланып жатканы айтылды. Өткөн суткада өлкөдө 356 адамдан коронавирус аныкталып, 604 бейтап айыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин сайтында жазылган. Ушуну менен өлкөдө илдет илештиргендердин жалпы саны 197.437-ге жетти. Анын ичинен 185.771 адам дартты жеңген. Республика боюнча 1104 бейтап стационарда, ал эми 6180 киши амбулатордук шартта дарыланууда. Ооруканадагылардын ичинен 430 бейтап оор абалда болсо, 64 адамдын абалы өтө оор деп бааланды. Тилекке каршы оору 5 адамдын өмүрүн алган. Анын ичинен 3-өө Бишкекте, 2-өө Ысык көлдө каза болду. Чек арадагы окуяга байланыштуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жетектөөсү менен штабтык отурум болду. Жыйынга катышкан өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев министрликтин тиешелүү башкармалыктарына тапшырмаларды берди. Маалым болгондой, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Министр Бообек Ажикеев жеринде УКМдин иш-чараларын координациялоодо. Баткен облусунун жарандык коргонуу кызматтары өзгөчө кырдаал режимине өткөрүлүп, жергиликтүү тургундар коопсуз жайга жеткирилген. Эвакуацияланган жарандарға ысык тамак аш берүү жана биринчи керектелүүчү каражаттар уюштурулду.